Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eң birinchi Alloh taologa cheksiz maqtovlar. Undan keyin payg'ambarimizga Alloh taoloning mehri rahim bo'lsin. Murдағы сабақтарда haqiqatni izlөө, biz бұл дүниеге неге жаралдық эле? Биздин жаратуучубуз ким? Бизди жараткандан максаты эмне? Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин, өлгөндөн кийин каяка барабыз? Акыбетибиз кандай болот? Ошолорго кичине ой жүгүтүшүбүз керек, издешибиз керек дедилер. Эми ошол акылыбызды иштеткенден, туура жолду тапкандан, туура жолго жүрүүдөн, намаз окуудан, ибадат кылуудан, акыйкатты табуудан бизди тоса турган нерселер бар эле. Эми ошолорду баштайбыз бүгүн. Ушундай нерселер болот. Ал күнөө болушу мүмкүн, ой жүгүртпөө болушу мүмкүн, бул жакта алдыда кенен келет буюрса. Ушул тоса турган, акыйкаттан моюнга алуудан, акыйкатты издөөнөн, акыйкатка моюн сунуудан, ушундай нерселерден тоса турган нерселер. Эми буларды эмне үчүн билишибиз керек? Буларды биринчи себеби бул ошол нерселердин таасири менен, ошонун таасиринин астында калып эле ошол бойдон бул дүйнөнү өтүп кетпешибиз керек. Туура жол таппастан ошол айбандай эле жашап эле, курсагын тойгузуп, өзү шахватын кандырып эле, курсагын тойгузуп эле, акчанын аркасынан кубалап эле, ошол бойдон өтүп кетпестен, ошол таасирдин азыркы айтыла турган, алдыда айтыла турган нерселердин түгүнө калып кетпестен акыйкатты тапканга аракет кылышыбыз керек. Ошол биринчи себеби. Экинчиси бул мисалы дават кылаткандар болушу мүмкүн, акыйкатка чакырып, ошол туура нерсени айтып аткан болсо, мисалы бир анын алдыдагы укпай аткан адам ошол акыйкатка ишенбей аткан, акыйкатты моюнга албай аткан болсо, бул бардыгы эле ошол акылы жетпеген себептен эмес, туура жолду таппаган себептен эмес. Ал ошол акылы билип турат, акылы менен билип турат, ошол далилдерин окуду, мисалы далилдерин көрдү, мисалы аны ошо менен бирге билип туруп деле моюнга албашы мүмкүн. Моюнга албашы мүмкүн. Ушундай себептер бар. Кандай? Мына алдыда айтылат буюрса ошолор. Мына ошол алдыда тосуктардын себебинен дагы моюнга албашы мүмкүн. Ал акыйкатты билсе деле, бирок моюнга албайт. Ошол капырлардын көпчүлүк себептери мусулман болбогондугунун себеби көпчүлүгү ушунда. Куранда келет го. Немелер жөнүндө? Ахлул китап, китебелери, мурунку пайгамбарыбызга чейинки яхудилер, христиандар, мына ошолор да айтат. Алар пайгамбарды 100% билет болчу. Жада калса өзүнүн балдарын да билет эле, пайгамбарыбыздын белгилерин да билет эле. Кандай белгилери бар, кандай адам болот. Мисалы пайгамбарыбыздын атасы жок экенин да билишкен, мисалы пайгамбар болгонго чейин эле атасы өлүп кетет, төрөлгөнгө чейин эле өлүп кеткенин билген, мисалы ошол өздөрүнүн китептеринде келген. Ушундай далил белгилер болот. Мына ошону ээрчигиле деп ушундай далилдер менен келген. Ошондой акыйкатты билип туруп деле бирок моюнга алышпады. Ошол жүрөгүндө оорусу болушу мүмкүн, акылында ушул тосуктар болушу мүмкүн, же күнөөлөр болушу мүмкүн. Ушул 3 түрдө болот экен. Эми ушундай оорулар болгон болсо, аны ошол акыйкатты ушинтип кайта-кайта айтып бербестен, аларга ошол эмне тосук болуп атат? Ошол акыйкатка жүрүүдөн эмне тосук болуп атат? Мына ошону айтып бериш керек экен. Сенде ушундай нерсе болуп атат. Же болбосо сен текебердик кылып атасың, тоң моюндук кылып атасың, же болбосо акылың иштетпей атасың, издебей атасың. Ушундай себептерин айтыш керек дейт. Болбосо намаз оку деп кайта-кайта айта бере турган болсо, ал баары окубайт, баары мусулман болбошу мүмкүн, балки мусулман болбогондор, мисалы, баары канчалык айткан сайын намаз оку деген сайын ал пайдасы жок дейт да. Эми ошол эмне себептен ушул эме болуп атат, акыйкатка келбей атат, эмне үчүн намаз окубай атат? Ошол себебин айтып бериш керек, ушул нерсе болуп атат, ушул нерсең оңдоо, ошону айтып бериш керек дейт. Ошол Куранда да ушул нерсе келген. Капырлардын бардыгы жөн эле мусулман болгула деп эле буйруп берген эмес. Ушундай оорулар бар, текеберлик кылып атат, зулумдук кылып атат, же башка ушундай акылын иштетпейт, ушундай далилдер келет, мисалы. Эми ушул 3 түрдө болот ушундай тосуктар акыйкатка, динге амал кылуудан, акыретке даярдануудан тоса турган нерселер ушул 3 болот.
Эми ошонун биринчиси бул акылды иштетүүдөн тосот. Акылын иштетпейт мисалы, акылын иштетүүдөн тосо турган нерселер болот. Бул биринчиси. Эми экинчиси болсо ошол акылын иштетти, акыйкатты тапты, акыйкатты билет, бирок ошону моюнга албайт. Ал экинчиси ушул жүрөктө болгон оорулар себебинен. Жүрөктө ушундай оору болот экен. Анан ошолор мисалы текебердик болушу мүмкүн, көрө албастык. Мисалы көрө албастыктар неме болот го? Пайгамбардын учурунда ошол эки жүздүүлөр көрө албастар, ошол пайгамбарыбызды өздөрүнүн ичинен, ошол яһудилердин ичинен чыгат деп ушундай күтүп ачкан болчу. Бирок арабтардын ичинен чыгып калды. Ошол көрө албастык кылды дагы эмне үчүн арабтардан чыгат деп моюнсунбады мисалы. Көпчүлүк ушундай болду. Мына ошол экинчи түрү жүрөктө оорулар. Эми үчүнчүсү күнөө болот. Кол менен, тил менен, бут менен мисалы, көз менен башка ошондой күнөөлөр болот. Ошол күнөөнү кылган себебинен акыйкатка келе албайт дейт. Ошол күнөөнү эле токтото турган болсо, бул акыйкатка келет. Азыр биякта бүгүн анан эртеңки сабактарда буюрса 2-3 сабак болсо керек баягы. Ошол нерселерди айтып өтөбүз. Буну уккандан кийин башкаларга да жеткизип, мисалы намаз окуй электер болсо, кыскасы ушул пайдаланам деген, акыркы даярданам дегендердин баардыгына жеткизип койсоңуз жакшы болот. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ошол сиздин себебиңизден бирөө акыйкатка келип калган болсо, ошол акыйкатка келген адамдын канча сооп иштеген болсо, анын баардыгы дагы сизге сооп боло берет. Эми ошолордун биринчиси бул акылда иштетүүдөн тосот. Бул биринчисине жөн эле бул жалган деп эле моюнга албайт, ишенбейт. Ошол акыйкатка ишенбейт. Мисалы, ошол намаз окуу, эртең акыретке барганда Аллах Тааланын астында жооп бересиң десе, мисалы, акыретти ким көрүптүр дейт, мисалы, акыретти ким көрүптүр, бейиш тозокто ким көрүптүр, мисалы, же болбосо Аллах деген мындай айтканда жаратуучу жок, биз мындай эле жаралып калганбыз, же болбосо башка нерсе жаратты. Ушул сыяктуу нерселерди айтып аткан болсо, ушул дагы акыйкаттан тосот. Мына ушул неме сүйлөп аткан дин алымдарынын мисалы ошолор менен сүйлөшүп көрүш керек, аят хадистерди окуп көрүш керек, мисалы ушундай сабактарды окуп көрүш керек. Мына ошол нерсени угуп, кичине өзү бул чындап эле айтып атабы же кандай ой жүгүртүп көрүш керек. Ой жүгүртүп кичине акыл кылчап көрө турган болсо, анан ошондо неме туура жолду тапса болот. Эми ошол немелерди жалганга чыгара берген адамдарды Аллах Таала туура жолго алып келбейт. Эмне үчүн? Мурда сабактарда айттык го. Ошол туура жолго келиш үчүн адамдын өзүндө аракет болуш керек болчу. Бунда эч кандай аракет болуп кетет. Жалган деп эле акыретти ким көрүп келиптир, бейиш тозокто ким көрүп келиптир, мисалы. Ушундай айтып аткан болсо, буну Аллах Таала дагы туура жолго баштабайт дейт. Бул аятта айтылат, мисалы. Ошол Аллах пенде өзү дагы каалабай атат буну. Туура жолго келгенди каалабай атат, тоң моюнду кылып атат. Мынакей. Зумар сурасы. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Инналлаха ла яхди ман хуа казибун каффар. Аллах Таала ошол жалганчы болгон, мындай айтканда динди жалганга чыгарган, акыретти жалганга чыгарган, намазды жалганга чыгарган, мисалы, ушундай жалганчыларды, капырларды туура жолго алып келбейт дейт. Башка аятта болсо, мисалы, Тауба сурасы 37-аятта, Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Капыр коомдорду, капыр элдерди туура жолго алып келбейт дейт. Тауба сурасы 109-аятта эми. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Залым коомдорду, ушул жалганга чыгаргандарды туура жолго алып келбейт дейт. Мына ушул ушундай нерселерден алыс болуш керек. Ушул нерсе ушинтип аткан болсо, мисалы, ошол алымдарды, ушинтип сүйлөп аткан адамдарды аят хадистерди окуп, кичине ой жүгүртүп көр деш керек. Ошол балким чындап айтып аткандыр, ошол ой жүгүртүп көр, мындай логиканы иштетип көр деп ушинтип чакырыш керек болот. Эми экинчиси бул ошол туура жолго алып келе турган, туура жолдон тосо турган экинчи себеби бул динден же болбосо Аллах Тааланын атынан, пайгамбардын атынан жалган сүйлөө. Пайгамбарыбызга, Аллах Таалага жала жабуу. Динде мындай эмес, же кандай эмес деп, мисалы. Ошол Аллах Таала андай деген эмес, билбейт өзү эле. Куранда андай келген эмес, аятта мындай келген эмес, же мындай деп эле. Ошол өзү билбеген нерсени атайлап ошол жалган айта берет. Соф сүрөсү 7-аятта айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим.
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Эми ушул динге чакырылган абалда, ол мусулман эмес, ошол исламга чакырылган абалда, бирок ошол диндин атынан жалган сүйлөйт да. Динде мындай эмес, динде андай эмес, динде мындай акырет жок, же башка ушинтип ар нерселерди айта берет. Анан ошол динге чакырылат дейт. Бирок ошолордон өткөн бул залым адамдар, жалганчы адамдар барбы дейт аятта. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Аллах Таала ушундай залым коомдорду туура жолго алып келбейт дейт. Ошол туура жолго келгенде дагы ошол пенденин өзү аракети болуш керек. Муну сабактарда айттык эле, ошол туура жолго келгендердин 80-90% ушул өзүнүн аракети менен. Эми Аллах Таала тагдырга жазган, анан ошо менен пенде дагы каалаган себептен, пенде дагы ушул аракет кылган себептен. Эгер бир нерсеге аракет кыла берген болсок, Аллах Таала берет. Аллах Таала сөзсүз берет. Аллах Таала адеттүү, мээримдүү зат мисалы. Ошол биз эмнени каалап аткан болсок, аны бербей койгон мисалы да зулумдук болот мисалы. Биз дуа кылсак мисалы, дуабызды кабыл кылбай койсо, же туура жолго келебиз десек, туура жолдон тосуп тура берген болсо, зулумдук болот бул. Аллах Таалага андай ылайык эмес. Ошол сиз туура жолго келем дей турган болсо бирөө, анда туура жолго алып келет. Жол ачат мисалы. Эми ушунун айыктыруу жолу кандай десе, ошол туура жолго өзү киши аракет кылыш керек. Ошол туура жолго аракет кылып, анан ошондо туура жолго келет. Туура жолго келет ушунда. Экинчиси болду. Эми үчүнчүсү ушул акыйкаттардын жок дегенде бирөөсүн ошентип жалганга чыгарат. Мисалы 5ти ким көрүп келиптир, акыретти ким көрүп келиптир, ал жакта эсеп кысапты ким көрүп келиптир мисалы, 5те жакты ким көрүп келиптир. Ошентип динде айтылган бир эле нерсени, акыйкат болгон нерсени бирөөсүн эле жокко чыгарган болсо, бул да ошол туура жолго адамдын туура жолго келүүсүнөн ошол тосот экен. Мынакей аятта айтат, Ан'ам сүрөсү 110-аятта: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Алардын жүрөктөрүн оодарып коебуз. Туура жолго келе албай турган, туура жолду көрө албай турган коебуз дейт. Эмне себептен десе, ошол биринчи туура жолго чакырганда ошол жалган, мунун жалган, анын жалган дей берет. Мына ошол себептен алардын жүрөгүн акыйкатка карай албай турган кылып коебуз дейт. Эгерде кичине пенде өзү кичине аракет кылып, ошол балким чын айтып аткандыр деп кичине аракет кылган болсо, ошонун себебинен Аллах Таала туура жолго баштайт экен. Пенде өзү каалоо болуш керек. Анан кийинки себеп бул неме кылбайт бул. Ушул акыйкатты бул бир илимий нерсе менен издебейт, илимий тараптан издебейт. Бул өзү мындай эле акылын дагы жакшы иштетпейт, логиканы да иштетпейт жакшы, илимий тараптан да издебейт. Мисалы бул жакта Фираундун кылган ишин айтат. Эмне дейт? Гафир сүрөсү 36-37-аяттарда. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. Фирауун айтат өзүнүн каласындагы аскерлеринен: "О Хаман, мага ошондой шаты дейбизби, тепкич дейбизби, ушул кыскасы асманга каратып өтө бийик бир нерсе куруп бер" дейт. Анан ошол жака чыгып, мен Мусанын пайгамбарын мен көрөйүн, Мусанын кудайын көрөйүн дейт. Муса алейхисалам ушунда жашаганда Фирауун. Ошол Фирауун ушинтип айтат экен. Ошол Муса айтып аткан, Муса доо кылып аткан ошол кудайын мен чыгып көрөйүн. Ал жалган айтып атат деп ойлоп атам дейт. Ал мындай айтканда ишенбей атат. Бул эми бул дүйнөдө Аллах Тааланы бул дүйнөдө көрө албайбыз. Периштелерди, жиндерди мисалы, бейиш тозокту бул дүйнөдө көрө албайбыз. Эми Аллах Таала ушинтип эреже коюп койгондон кийин бун болду. Ушун бойдон тен алыш керек, моюнга алыш керек. Эми бул логический болбой атат. Бул дүйнөдө көрбөйсүн дедиби, демек ал асманга чыгып көрө алам деген максатта ушинтип атат. Эми ошол бул дүйнөдө көрө албайсың дегенден кийин, болду көрө албайт экенбиз. Эми акыратка барганда ошону көрөбүз деп ушинтип ишене бериш керек.
Болбосо бул логический жол туткан жок да. Анан ошол Мусанын мен Кудайын көрөйүн деп атам дейт. Ал жалган айтып атат деп ойлойм дейт. Анан ушинтип өзүнүн жолун ушинтип шайтан дагы неме кылат да, бунун өзүнүн жолун кооз кылып көрсөтөт дейт. Анан ошентип туура жолдон адашып кеткен. Эми буну кантип неме кылабыз, бунун кантип оңдоо жолу, ушул ооруну кетирүү жолу бул илим алыш керек. Илим алыш керек болот. Эми ушундай жолго түшүп калбаш үчүн илим алыш керек. Аалымдардан ушул бейиш акырет жөнүндө, дин жөнүндө ушундай билиш керек болот. Ушул илимге кызыгыш керек. Эми илимди билбей турган болсо, мына ошол себебинен дагы туура жолдон адашып кетиши мүмкүн. Мисалы, бейиш тозоктун, акыреттин, пайгамбардын, Аллах Тааланын бар экендигин далилдер ачык айтылат. Аяттарда, хадистерде, мындай логический оюзду жүгүртүп көрө турган болсок, мына ошондо деле тапсак болот. Ошону кылбайт дагы, мен асманга чыгып көрөйүн деп атат мисалы. Мына ошол логический тараптан, илимий тараптан изилденип көрө турган болсо, Аллах Таала бар экен, пайгамбар чын экен, бейиш тозок чын экен, анан кийин акыретте бул дүйнө өткөндөн кийин суроо жооп болушу чын экен, аны ошол далилдерден караш керек болот. Илим алыш керек болот. Андан кийинки себеп бул өзүнүн акылын иштетпейт, ал башка бирөөлөрдү ээрчи берет. Башка бирөө мындай десе, ошондой болуш керек деп ээрчи берет. Бул мындай болуш керек десе, ошондой болуш керек деп андай ээрчи берет. Мына ошондой өзүнүн акылын иштетип, өз алдынча ой жүгүртө албай турган адамдар дагы ошол туура жолго келе албайт дейт. Эми 100% эмес. Эми ошол себепсиз эле туура жолго алып келип кое турган учурлар да болот, бирок ал аз. Эми ушул жөнүндө аятта айтылат. Мынакей. Бакара сүрөсү 170-аятта айтат экен: "Ва-иза кила лахум иттаби'у ма анзала Аллаху қалу". Эгерде ушинтип туура жолду туура жолду ээрчигиле дей турган болсо, Аллах Таала түшүргөн аяттарды, пайгамбар айткан хадистерди ээрчигиле, ушул шариятка амал кыла деп айта турган болсоң, дейт, ушинтип айтат дейт. "Қалу бал наттаби'у ма алфайна алейхи абаана". Биз ошол ата бабаларыбыз кандай болгон болсо, кандай жол тутулган болсо, ошону эле ээрчи беребиз деп туура жолго келгиси келбейт. Ал ата энеси "Авалау кана абаухум ла яқилуна шей'ан ва ла яхтадун". Ошол ата энеси, ата бабалары туура жолду билбестен адашып жүргөн болсо деле ошол эле ээрчип кете берет дейт. Мисалы, өзү биздин ата бабаларыбыз мисалы мусулман болгон, ошол сахабалар үчүнөн эле пайгамбарыбыз өткөндөн кийин эле сахабалар ушул жер бетине тарап кеткен. Эми ошол учурда эле биздин Орто Азия, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан элдери ошол учурда эле мусулман болгон. Эми жана теңирчи болуп аткандар биздин аталарыбыз, ата бабаларыбыз теңирчи болгон дейт мисалы, отко сыйынган же башка сыйынган деп мисалы ошентип айтышат. Жок, ошондой болсо деле негизи неме кылыш керек? Туура жолду мындай логически изденип, илимий тараптан изилдениш керек болчу. Бирок биздин ошол ата бабаларыбыз ошол учурдан бери эле пайгамбарыбыз өткөндөн кийин эле же мусулман болгон, ошол Орто Азиядагы элдер. Мына ошол ата энебиз кандай болгон болсо, ошолорду ээрчи беребиз дейт. Эми андан кийинки туура жолдон тосо турган себептердин биринчиси бул кийинкиси шайтандын васваса, шайтандын азгырууларына моюн сунуу. Мисалы, туура эмес нерселер оюбузга келет. Бизде неме болот? Бир адам бул дүйнөгө төрөлгөндөн кийин эле, төрөлгөн учурда сразу оң жакта неме болот? Периште, сол жакта мындай айтканда неме болуп турат. Шайтан дагы болот, азгырып турган, васваса салып, күнөө иштерге буйруп, туура эмес жолдорду көрсөтүп тура турган, ошол дайыма ушундай пикир, туура эмес жолдорду көрсөтүп турган шайтан болот. Анан оң жакта болсо, туура жолго баштап турган, туура жолду көрсөтүп турган, жакшы иштерди кыл, соо иштерди кыл, намаз оку деп ушинтип айтып тура турган периштелер да болот. Мына ошол жанагы шайтан айтып аткан, шайтан васваса кылып аткан нерселерди ээрчип эле туура эмес нерселерге, туура эмес жолдорго кете берет. Мына ошол шайтандын васвасасына ээрчиген бул дагы ошол туура эмес жолго
түшөт дейт акыры барып. Мынакей аятта айтылат, мисалы Фатир сүрөсү 6-аятта. Инна шайтана лакум адуввун фаттахидуху адувва. Чындыгында шайтан ал силердин душманыңар дейт. Аллах Таала Куранда айтат. Ал силердин душманыңар, душман туткула. Иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир. Ал өзүн эрсигендерди ал тозокко түшө тургандар кылып неме болот дейт. Ошол тозокко түшө тургандай кылып чакырып берет, бардыгын тозокко түшүргүсү келет. Адам баласынын бардыгын бирин калтырбастан ошол кыяматка чейин неме болот, душмандык кылат, эми ошолордун бардыгын тозокко түшүргүсү келет. Эми ошол шайтанды эрсий турган болсо, ошол тозокко түшө тургандар болот. Башка аятта Ниса сүрөсү 60-аятта айтат: "Ва юриду шайтану ан юдиллахум далалан баида." Ошол шайтан каалайт да, пенденин адашып кетүүсүн, динден чыгып кетүүсүн, туура эмес жолго кетүүсүн шайтан каалайт дейт. Биз шайтанды эрчигендерден болуп калбашыбыз керек. Шайтан бир баспаса калат, мисалы намаз окубай эле кой, мисалы бул шайтан дайыма бизден айырылбайт. Периште дагы айырылбайт, Ошол экөө тең, ошол экөөнүн ортосунда бизге немелер болуп турат. Периште тараптан илхам болуп турат, жакшы иш кыл, соо иш кыл деп. Шайтандан болсо ошол күнөө кылганы, ибадаттан алыс болгону, намаз окубаганы мисалы, ошол нерсеге үндөп турат. Эми ушул дайыма ушул жакшы ой дагы, жаман ой дагы экөө тең келип турат. Ошол канчалык биз неме боло турган болсок, бир мисал айталы башка. Ушул бир ой келген болсо, же болбосо бир иш кыла турган болсок, анан ал ишибиз окшошпой калды. Ал кичине өзүбүзгө болгон ишенич жоголо баштайт. Анан дагы бир иш кылып көрдү, мисалы ал дагы окшошпой калган болсо, дагы ишенич, өзүнө болгон ишенич жоголо берет. Эми ошол канчалык иш баштап, мисалы кылып көрдү, окшошпой калды, ошону барган сайын өзүнө болгон ишенич жоголуп кете берет экен. Мына ошондой эле бул жакта дагы жана неме да ушундай, периштелер. Мисалы периште сизге айткан ойлорду, салган ойлорду ошол канчалык аткара турган болсок, периште дагы ошондой ишеним болот дагы, ушул айтканды жакшы немелерди, илхамдарды аткара береткен деп жакшы ойлорду сала берет. Анан качан ошол шайтанга азгырылып баштаган сайын, шайтандын азгырогон, шайтандын айткан сөздөрүн эле ушул аткара берип барып, бул периште алдында дагы кичине мен айтканыма, мен ушул айткан немени, илхамдарды аткарбайт экен деп, мындай өзүнө ишенич жоголо баштайт дагы. Биз кээ бир адамдар ушундай болот. Ага жакшы пикирлер келбейт, жакшы туура жолго жүрүү келбейт мисалы. Мына ошол эч илхам, ошол периште тарабынан келген илхамды такыр кылган эмес. Ошол себептен дагы ушундай болот дейт. Мына ошонун далили. Ан'ам сүрөсү 112-аятта. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Мына ошондой эле биз ар бир пайгамбарга ушул жакшы душмандар болгон шайтандарды кылып койгонбуз, жаратып койгонбуз дейт. Ал душмандар кандай болот десе, адамдын шайтандары болушу мүмкүн, жин шайтандары болушу мүмкүн. Адамдардан да ушундай шайтандар болот. Туура эмес жолго баштап, туура жолдон азгыргысы келип, мына ошолор дагы шайтандын аскерлери болуп эсептелет. Андан кийин жиндер да болот. Мына ошолор бири-бирине мындай кылып туура эмес жолго, бул дүйнөнүн кооздугун көрсөтүп, ушул туура эмес жолдун кооздугун көрсөтүп, ошентип азгыра берет дейт. Башка аятта Намл сүрөсү, бул жакта Сулайман пайгамбардын учурунда бир аял падыша болгон экен башка бир коомдо. Мисалы Сулайман пайгамбар башка бир коомдо падыша болгон болсо, башка бир аял болот экен, башка бир коомдун падышасы, падыша айымы. Эми ошол жөнүндө бул жакта аятта айтылат. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. Мына ошол тотугуштун сөзүн айтып атат бул жакта. Ошол жактан Сулайман пайгамбар жөнөткөн да, Сулайман пайгамбар ошол адамдардын дагы, жаныбарлардын дагы бардыгынын тилин билген. Ошолор менен сүйлөшө алган. Ошол тотугушту жөнөтөт. Тотугуш кыскасы бир канаттууну жөнөтөт да.
Ал жака жөнөтүп ушул адамдардын кандай кабар бар ошолорду айтып кел дейт. Барат дагы алар ушул бир падышага экен, айым бар экен. Ал ошол баш болуп, калган адамдардын баардыгы ошол күнгө сыйынышат экен дейт. Күнгө сыйынышат экен, Аллах Таалага сыйынбайт экен. Мусулман айтканда мусулман эмес экен, момун эмес экен дейт. Анан аларды ошол шайтан азгырыптыр. Шайтан ошол бул дүйнөнү дагы кооз көрсөтүп, туура эмес иштерин дагы кооз көрсөтүп, ушинтип туура жолдон азгырыптыр дейт. Мына ошентип алар туура жолго келе албайт. Ошол шайтанды ээрчие берет, шайтанды ээрчип эле туура жолго келе албай калыптыр деп ушинтип аятта баяндап берип атат. Анан шайтандын азгыруусу бул сразу эле мисалы мусулман болуп, намаз окуп, жакшы иштерди кылып жүргөн адамга болду сен сразу динден чык дебейт. Бул адамга ошол жаккан тараптан, адам нафси каалаган тараптан, адамга жакшы көрүнгөн тараптан келип азгырат. Адам мындай жаман көрүп аткан жактан келбейт да. Адамды ушул азгырыш үчүн адам эмнени жакшы көргөн болсо, ошол тараптан келип азгырат. Мисалы бирөө дейли, көп жейт, мисалы көп тамак жейт, ошол тамак көп жегенди жакшы көрөт, мисалы ошол жактан азгырат. Ошол жактан азгырат. Көп дагы да көп жесин, мисалы ошо жеп отуруп, мисалы ал жалкоолук кармасын, уктасын, мисалы намаз окубасын, ошол жактан азгырат. Эми башка бирөөлөр болсо уйкуда болушу мүмкүн, көп укташы мүмкүн. Анда ошол тараптан азгырат, мисалы пендеге эмне жакшы көрүнгөн болсо ошол жактан азгырып берет. Ошол жактан азгырып, эми шайтан дагы биз бул жака жаралганга чейин, адам атабыз бул жакта жаралганга чейин дагы бул жакта жашаган да, бул жакта жашаган. Ал кантип азгырат, кандай жолдору бардыгын билет да. Эми ошонун жолуна түшүп калбастан туура жолдо жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эми ал дегени бизге мындай кожоюнчулук кыла албайт, бир таасирин өткөзө албайт. Болгону бизге немеси азгыруусу ушул васваса кылып турат, туура эмес жолду көрсөтүп, туура эмес нерсени кыл деп ушинтип эле азгырып турат. Бизди мындай башкарып кете албайт шайтан. Шайтандан коркуштун кереги жок. Аны душман билебиз дагы ошол азгыруусунан, васвасаларынан алыс болгонго аракет кылыш керек. Ал бизге эч кандай таасирин өткөзө албайт, бир гана ошол васваса кылып турат. Андан кийинки ушул туура жолдон тосула турган себептердин бирөөсү бул акыйкатты издебейт, мындай ойлонбойт. Жөн эле ушул эртең менен турса болду, курсагы тойсо болду, ишине барып келсе болду, ошентип уктаса болду. Ушул жаныбардай эле болуп, малдай эле болуп жүрө берет дейт. Мына ошол жөнүндө мыякта азыр айтат. Аятта келет мисалы. Мына ошол мисалы биздин ушул бойдон эле жүрө бере турган болсок, анда биздин жаныбардан кандай айырмабыз бар? Ал жаныбар дагы ошол курсагын тойгузат да, жаныбар мисалы мал болсо сүт берет, мисалы. Эми алардын биздин айырмабыз болуш керек. Биздин акылыбыз бар. Биз ошол туура жолго жүрүүгө, туура эмес жолго жүрүүгө ушундай Аллах Таала ушундай тандоо берген. Эми туура жолду тандап кете турган болсок, периштелерден дагы жогору даражада болот. Эгерде туура эмес жолго кеткен болсо, нафсине эришип кеткен болсо, шайтанга эришип кеткен болсо, ал жаныбарлардан дагы, малдардан дагы төмөн даражада болот дейт. Мынакей аятта айтат мисалы. А'роф сүрөсү 179-аятта. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Биз ушул тозокко инсандардан болгон, жиндерден болгон өтө көп Аллах Таала ошонун кулдарын неме болуп койдук дейт, жолдоп койдук. Лахум кулубун ла яфкахуна бих. Анын сыпаттарын айтат эми. Алар кандай болсо ошол тозокко түшүп кала турган болот десе, лахум кулубун ла яфкахуна биха. Алардын жүрөктөрү бар, алар менен ойлонбойт, жүрөктөрү, акылдары бар, мындай ойлонуп туура жолду издебейт дейт. Туура жол эмне, бул дүйнөгө келген максат эмне экен, биздин жаратуучу ким экен, мисалы акыйкатты издебейт, туура жолду издебейт дейт. Мына ошондой малдай болуп эле жүрө берет дейт. Акылына жүгүртүшпөйт. Валахум а'юнун ла юбсируна биха. Анын көздөрү бар, ошол акыйкатты көрө албайт дейт. Акыйкатты көрсө деле көрмөксөн болуп коет, мисалы, ошол туура жолду көрө албайт. Валахум а'данун ла ясмауна биха. Алардын кулактары бар, бирок уга албайт дейт. Туура жолду уга албайт. Туура акыйкатты айтып аткан болсо уккусу келбейт, мисалы, уга албайт, мисалы. Улайка кал ан'ам. Мына ошолор айбандар сыяктуу дейт. Ошолор айбан сыяктуу. Балхум адал. Бул айбандан дагы төмөн даражада дейт. Айбандан дагы төмөн. Эгерде ушинтип акыйкатты издебей турган болсо, ал малдан дагы, жаныбардан дагы төмөн даражада болуп, мына ошону айтып атат. Улайка хумул гафирун. Мына ошол пенделер капилетте кылгандар, туура жол издебейт,
бул эмне максатта келди, аны издебейт дейт. Ошол бойдон өтүп кетет. Анан ошол башында айтты, ушундай адамдарды тозокко түшүрөбүз деди. Мынакей. Hem kapırlar жөнүндө айтат бuyakta. Валлазина кафару. Ошол капыр болгондор дейт, ятаматтауна ва якулуна кама таакулун ан'ам. Алар ошол жаныбарлар жегендей жейт. Жаныбарлар нафсин кандыргандай, алар да нафсин кандырып, жаныбардай эле болуп жүрө беришет дейт. Мына башка аятта айтат экен, мисалы, Юнус сүрөсү 7-аятта Innallazina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Чындыгында акыретте Аллах Таалага жолугууну, бейишке кирүүнү каалабагандар, Аллах Таалага жолугууну каалабагандар дейт. Вараду бил хаяти дуня. Анан ушул дүйнөдө жашап калсак болду, бул дүйнөдө жыргап жашап алсак эле болду. Акыретке даярдануу деген ой жок, ушундай болгон болсо, ватма анну биха, бул дүйнөгө болду, жыргап жашап калган, ошого көнүп калган, биздин абалыбыз кандай болуш керек? Ушул акыретке даярдануу болуш керек. Бул дүйнө ушул мусафирдин кичине дем ала турган ордундай эле болуш керек. Болду, акыретке даярдана турган болуш керек. Мусафир кандай эле? Мусафир ошол бир жерде нема ала турган болсо, дем ала турган болсо, ал жерде кичине 5 мүнөт 10 мүнөт эле дем алат мисалы, ошентип дем алып туруп кайра кеткенде, жолун улап кеткенде, бул жакта дагы 60 жыл, 70 жыл жашайбыз дагы, бул дүйнөдөн өтүп кетебиз мисалы. Эми ошол мусафир адам канча нема алат? Ошол жолунда кийин эмесине сапары нар жакта кандай нерселер муктаж болгон болсо, анан ошол муктаж болгон эң керектүү болгон зарыл нерселерди гана алат да мисалы, мусафир. Эми ал керек болгон ашча нерселердин баарын чогултуп албайт. Мына ошондой эле биз да бул дүйнөдө керексиз болгон нерселерди таштап, ошол акыретке болгон даярдыгыбызды көрүшүбүз керек экен. Ватма анну биханан бул дүйнөгө разы болуп калат деди. Валладина хум ан аятина гафилун. Мына ошол пенделер биздин аяттарыбыздан, биз берген бул далилдерден, бул дүйнөдө ар кандай Аллах Таала жаратуучу экендигин, Аллах Таала бар экендигин далилдерди мындай жайып койгон, бул жер бетине ушундай жайып койгон. Мындай жакшы акылыбызды иштетип эле кичине издеп көрө турган болсок, жаратуучу бар экендигин, жаратуучу жалгыз экендигин тапса болот. Мына ошентип издебейт дейт. Мына ушулар болду. Туура жолдон тосо турган себептердин, бул акылды иштетүүдөн тосо турган нерселер ушулар болду. Эми кийинкилерде болсо, ушул жүрөктө болгон оорулар болот, ошол акыйкаттан тосот. Мына ошол себебинен акыйкатка келе албайт, акыйкатты билип турат, бирок ошол акыйкатка келе албайт, намаз окуй албайт мисалы. Мына ошолор жөнүндө болот. Андан кийин дене мүчөлөр менен кылган күнөөлөр себептүү туура эмес жолдо жүргөн. Мына ошондой себептер болуп берсе, ошентип сабагыбызды улай беребиз. Мына ошол бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ошол немени угуп, аягына чейин угуп, башкаларга жөнөтүп койсоңуз жакшы болот иншалла. Эмки сабакта жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.